кезеңден қымбатыман қымпайып көрініп қалған кез екен. Қиноғы түшіп қырғыздар бөлініп қалған кез екен. Қайнаған қалың Қытайға қаматып салған кез екен. Ауан қошой ордынан тұрбағанның қарачы, атасын көрген баладай ыйлағанын қарачы. Ошондон ақырын сүйлөп бек таштайт, алдаңай көлім ұқчуңа деп баштайт. Көкөтөйдүн қызығаш көргөнү келген екен біз, таланып Кара Кытайга омана сөлгөнү келген екен біз. Кара Кытай манжунун албан түрлүү эли бар, ала кандай кыргыздан ала албай жүргөн кеги бар. Бейпайды салып булашта бет алышар жери бар, чатакташпай чырдашпай дегенине күнөөлүү. Маникер тартуу берелиң ат менен алдап салалы, алдаңай көлүм булардын амалын минтип татабалың. Муну угуп манастын кары чыгып бетине, чары чыгып көзүнө, ошондоңа кошоңоң айтып турганың. Күрпөгүм күндөй турганда күлүктү кандай берейин, күчөгөн экен бул капыр бүгүн күлпүлдөшүп көрөйүн. Айдыгым айдай турганда аргыма кантип берейин, алжыган экен бул доңоз алпырышып көрөйүн. Атпай кыргыз журт үчүн ажалым жетсең өлөйүн, жигит бирим колдосо жиниганын төгөйүн. Сасаган доңуздарыңдын сазайын колго берейин, качкыла барың жолумдан калмакты беттеп келейин. Ушулга жылдаган капырдын мен бүгүн кандарын жерге төгөйүн. Илгертеден эле өзүңүздөр билгендей, мына бүгүнкү күнгө дейре кылымдан кылым ашып, күндөн күн айланып, жылга жылдар тогошуп, Кыргыздын улуттук баалуулуктары күндөн күнгө жанданып, бүтүндөй журтчулугубузга терең сиңип, бүтүндөй дүйнө жүзүнө таанылып турган учуру. Амансыздарбы, ардактуу замандаштар? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу бүгүнкү иш-чарабыздын көрүүчүлөрү. Албетте кесиптешим айткандай, улуттук нарк кылымдар бою уланып, мезгил сынын өтүп, улам толкунуп келет. Учурда нарктын насили бүгүнкү кечебизде улуттан калып келе жаткан улуттук оюнубуз Ак чөлмөк оюнун даңсалайбыз. Албетте бизди мына ушул улуттук баалуулуктарды дагы бир ирет кийинки муунга узатуу жөнүндө, кемчиликсиз кийинки муундар биле жүрсүн деген жакшы ниетти биз дилибизге түйүп, мына ушул Кыргыздын улуттук оюндарынын жандандыруу максатында Ак чөлмөк айыл кештери деп аталган теле долбоорду обого алып чыгып отурабыз. Ал эми бул долбоордун башталышы Айтылуу Алай жергесинен башталып, андан бери карай Ысык көл жергесинде, Ак Суу районунда жана Тоң районунда улантылып, бүгүн мына минтип берекеси төгүлгөн, байманас ашынган Араван жергесинде уланып олтурган учуру. Баба дыйкан асыл жерибиз Араванда, ак бакталуу, ак сайы дарыялары кереметтүү Араван жерибизде тарыхы бай бүгүнкү Ак чөлмөк оюну Араванда ойнолуп отурат. Албетте Араван деген сөздү кандай толукталышын, кандай чечмелениши жөнүндө биздин санжырачыларыбыз айтып берет. Ага чейин болсо мына ушул теле долбоорубузду көркүнө чыгара турган Араван жергесинен ак сакалдары баштаган, ак саамай апаларыбыз коштогон жалпы жамаат, чыгармачыл инсандар жана таланттуу өнөрпоз улан кыздар келип отурат. Анда эмесе келиңиздер, мына минтип биз сөз баштаганча бул жерге дагы да болсо айлананы шаңга бөлөгөн жаштарыбыз шайыр күлкү ыр бийлери менен ортого келип турган кезде. Келиңиздер, анда эмесе көңүл буруңуздар. Jashi kende bir at
кыстан чыгат турбайбы, күздө толгон береке кышта чыгат турбайбы, жаман аял барысы да кыздан чыгат турбайбы, да кыздан чыгат турбайбы. Атагана десеңчи да о чиркин дүнүйө, атагана десеңчи да о чиркин дүнүйө. Атам төлөр тайраңдап, тайлак менен дос болот, эси кеткен эркектер эл үстүндө жаш болот. Акылы жок жигиттер аятасы соймас болот, аятасы соймас болот. Атагана десеңчи да о чиркин дүнүйө, атагана десеңчи да о чиркин дүнүйө. Баккан эси жараса, куй күлкүчү сак болот, алган эри жараса, кара катын ак болот. Кара жак келинде ай кайненеге кас болот, ай кайненеге кас болот. Атагана десеңчи да о чиркин дүнүйө, атагана десеңчи да о чиркин дүнүйө. Карагайдан тал жакшы, караңгыда ай жакшы, берип турса бай жакшы, бербесе да бай жакшы. Ала көдө жигиттен акылы бар чал жакшы, да акылы бар чал жакшы. Атагана десеңчи да о чиркин дүнүйө, атагана десеңчи да о чиркин дүнүйө. Берсе дагы бай жакшы, бербесе да бай жакшы, жесең дагы май жакшы, жебесең да май жакшы. Кадыр билбес келинден ай кашып калган сай жакшы, да кашып калган сай жакшы. Атагана десеңчи да о чиркин дүнүйө, атагана десеңчи да о чиркин дүнүйө. Ата энеден баланы бөлбөй турган болсочу, Жакшы адамдар төбөлү, өлбөй турган болсочу. жакшы адамдар төбөлү бай өлбөй турган болсочу, бай өлбөй турган болсочу. Атагана десеңчи, О чиркин дүнүйө, атагана десеңчи, о чиркин дүнүйө, атагана десеңчи. о чиркин дүнүйө. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биз жогоруда айткандай эле унутта калып барата жаткан кыргыздын оюндарын кайрадан жандандыруу максатында келип отурган соң, бүгүн дагы бир өзгөчө бир оюнду жандандыралы деп турган учурубуз. Ал үчүн мынакей Толкунбек азыр даярданып турат. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар, колунда момундай таяктар жана жоолуктар турат. Муну менен эмне кылабыз, анан оюндун шартын өзүң түшүндүрүп кетсең. Бүгүнкү ак чөлмөк айыл кечтеринде биз кыргыздын улуттук оюндарынын бири чака чапмай оюн ойносок, анда эмесе бүгүнкү кечебизде бүгүнкү тайпалар, командалар кечебизде катышып даярданып турат. Бүгүнкү чака чапмай оюну боюнча бир аз айтып кетсем жана оюндун шарттары менен сиздерге түшүндүрсөм, чака чапмай оюну негизинен кыргыз элинин эзелки эң байыркы улуттук оюндарынан болуп эсептелет. Бул улуттук оюнубуздун философиялык жактан дагы терең бай деп айтууга болот. Себеби адамдын сезүү, туюу жана ойлонуу жана ошондой эле бамдануу сезимин, жөндөмүн бул жакшыртат экен. Албетте. Азыр эми оюндун шарттары боюнча бул жака тайпалардан бирден катышуучулар келсеңиздер, биздин алдыбызга, биздин оюнубузга керектелүүчү бул менин колумдагы 2 таякча жана ошондой эле жоолук, астыбызда чакалар коюлган. Тетиги жерге мынакей көрүп турасыңар, 2 чака коюлду, 2 чака коюлган. Ошол чакага мол таякты колуңуздарга кармасаңыздар, менин колумдагы жоолукту көзүңүздөр менен бекем жууп кармалгандан кийин, байлангандан кийин 3 жолу ордубузда ушул жерде айланып, ордубузда 3 жолу айланып, анан сиздер өзүңүздөр көрүп турганыңыздай эле баамдап турасыздар. Ушул жерден барып чаканы 3 жолу чапканга уруксат берилет. Эгерде таягыңыздар ошол чакага тийип үн чыгарган болсо, анда силер жеңүүчү болосуздар. Эгерде ошол 3 жолку дагы мүмкүнчүлүктө бир дагы ура албай койсоңуздар, анда сиздер ушул чака чапмай оюнубузда жеңилген жамаат болуп калат. Жеңилген тайпа болуп калат. Болгондо дагы бир нерсени эскерте кетүү керек. Таяк менен барып чапканда көрүп турасыздар, челекти чаканы тигинен, таякты тигинен чабыш керек экен. Себеби шилтемеи жок, издемеи жок. Ооба. Болгону тарс гана үстүнөн чабабыз. Түшүнүктүү, Так аны көрсөтүп.
Бул жерде оюнда көрсө деген бул адамдын сезгичтигин, сезим туюму күчтүүлүгүн байкап көрөт экенбиз. Канакей, азыр анда оюнда азыр жигиттерден баштасак деп турабыз. Жигиттерден Акжол мырза баштап бермекчи. Канакей, Акжол мырза. Оң жағырақ. Daha kişine bak. Daha kişine jür. 1 metre bas. Çap, çap. 1. O yerde 2. Çap. Yok, sol жағырақ. Çap. Ардактуу көрөрмандар, мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына ушундай чака чапмай оюну дагы илгертен эле ушул биздин жаштардын арасында ойнолуп келген. Болгондо дагы тоо таштарда өзүңүздөр билесиздер, кыргыз деген көчмөн калк эмеспи. Кайсыл жерге барса дагы ыңгайлуу ушул оюн жакшы жардам берген, жаштарга көңүл ачуусуна жардам берген. Келиңиздер, унутпай ойноп жүрөлү. Yoksa
Мынакей биз жогоруда айтып өткөндөй байманас ашынган берекеси төгүлгөн мына ушул Араван жергесиндебиз деп дагы бир ирет сиздерге эскертип айта кетели. Бүгүнкү Ак Чөлмөк айыл кештери көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышын Араван районунан тартып олтурган учурубуз. Албетте Араван району эмнеси менен дүйнөгө таанымал, кыргызга таанымал десек айта берсек сөз көп. Болгону дагы бир нерсени баса белгилеп айта кетүү керек. Бул да болсо 5-Б класс деген чыгарманы кимдер гана билбейт. Бир келип кетчи Ош жака деп мынакей бүтүндөй кыргыз журтчулугу керек болсо океандын арт жагындагы биздин замандаштар ырдап жүргөн учуру. Ал эми мына ушундай ырларды жараткан биздин жаратман агабыз Кыргыз Республикасынын эл артисти, обончу композитор агайыбыз дал ушул Араван жергесинен кулуну. Абдыманап Төрөбеков. Азыркы бүгүнкү Ак Чөлмөк айыл кештери оюндарыбызда Аравандагы эң таланттуу агайыбыз ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл артисти Абдыманап Төрөбеков агайыбыздын аткаруусунда Аравандык сулууга чыгармасы жаңырсырын. Мен барганда жүзүмүңдөн бир татып жүзүңдөн өпсөм жүзүңдөн өпсөм кайтарымда калбасмын мен арманда кайтарымда калбасмын эй мен арманда эй Аравандын аксайы алып кетти калпагыма карабай сага келдим аппагым аллас көйнөк кийген кыз көккө мени минген кыз Араванга акпакта тодой кылып үйгөн кыз сизди сүйдүм сиздеп күйдүм сулуу кыз эй сизди сүйдүм сулуу кыз араладык чарбакты эй өзүң менен жан деректің балтамған сөзің менен анарындай Араван мынча ширинсиң мынча ширинсиң карабачы кумарлуу көзүң менен карабачы кумарлуу эй көзүң менен Аксайы алып кетти калпагыма карабай сага келдим аппагым аллас көйнөк кийген кыз көккө мени минген кыз Араванга акпакта тодой кылып үйгөн кыз сизди сүйдүм сиздеп күйдүм сулуу кыз эй сизди сүйдүм сулуу кыз Biz basıpey sır çeçişti Mahabatka kumarlangan öreşitti Tanrı tostu asmandan yıldızlar kader Yıldızlar kader Tübelikö bir boluğa kol verişti Tübelikö bir boluğa kol veriştik hey Aravandın aksayı alıp gitti kalpagıma karabay saga geldim appagım allas köynök kiygen kız gökке meni mingen kız Aravanga akbakta todoy kılıp uygun kız sizdi süydüm sizdep kүйdüm sulu kız sizdi süydüm sulu kız sizdep kүйdüm sulu kız
Андемесе келиңиздер, биздин мына ушул Ак чөлмөк айыл кештери көрсөтүүбүздүн кезектеги оюнубуздун шарты менен түшүндүрө кетейин. Бул оюнубуз болсо бука тартыш деп аталат. Илгертен эле бул Кыргызда мына ушундай балбандарды тандоонун бир жакшы жолу болгон экен. Ыңгайлуу жолу деп атасак болчу да экен. Себеби биздин эл четинде, жоо бетинде деген сөз бекеринен эмес, ошол эл четинде жүрүү үчүн, жоо бетине баруу үчүн мыкты жолборс жүрөк балбан билек мырзаларды тандашкан. Алда болсо мына ушундай оюндар аркылуу дагы башка жолдор менен тандаган экен. Азыр биз ошонун бирөөсүн көрсөтөлү. Бул бука тартыш оюну. Бука тартыш оюну боюнча азыр биз сиздерге кененирээк түшүнүп беребиз. Ага чейин мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай Арабандын мыкты балбандары ортого чыкты. Буюрса, мына ушул Кыргыздын керегине жарай турган мыктылар. Менин колумдагы арканды Толкунбек мырза, мырзаларга кандай салууну билесиз, Алгач ким баштап берет? Канакей. Эки мырзабыз ортого чыксын, эки балбаныбыз. Кеттик. Ортого чийинди таштайбыз. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, аркандын эки учун туюк кылып байлайбыз. Байлаган соң аянтын ортосуна атайын чийин чийилет. Бул жерде чөп болгон үчүн белгилеп койдук. Эки жипти, эки балбан мойнунан колтук аркылуу өткөрүп, эки жакты карап турушат. Бул жерде азыр калк тараза, калк өзү, эл өзү күбө. Бул жерде отурган мынакей кыркалекей тизилген биздин алтын самай апаларыбыз, аталарыбыз көрүп олтурат, эл башы, журт башыларыбыз олтурат. Даярсыздарбы? Анда эмесе Толкунбек мырза, белги бериңиз. 1, 2, 3. Кана баштадык. Келиңиздер. Канакей. Кана бараке болду, бараке Азамат. Кана Азамат силкибейбиз бирок. Силкибейбиз. Кана Азамат. Балбан ортого чыгыңыз. Сиздин атыңыз ким болду? Али Нурга тең келе турган жигиттер. Канакей, чыгабыз. Али Нурга теңдеше алам. Мен күчүмдү сынап көрөйүн деген жигиттер барбы? Чыгыңыздар, Канакей. Али Нурга тең келе турган балбанды көрөлү. Канакей, жипти кайрадан салабыз. Жип бирке узунураак болуп калганда, бирок тартканга ыңгайлуу. Канакей. 1, 2, 3 кеттик. Кана. Кана. Тарт. Чийиндер өткөрө койду. Азамат. Кол чабуулар биздин балбандарга. Азамат. Дастанга кол чабуулар. Мынакей, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Канакей, Дастанга тең келе турган жигитибизди көрөлү эми. Көрөлүчү. Кана балбандар даяр болсоңор. 1, 2, 3 кеттик. Кана байлай Азамат. Кана. Канакей, Нурсейит. Нурсейит бола кал. Тарт. Азаматсың, Нурсейит. Кол чабуулар. Мынакей, оюндун эң эле кызыктуу, жакшы учурларына көп болдук. Демек, бул да болсо, жана мен жогоруда айтып өткөндөй, биздин мырзаларды ким күчтүү экенин тандоого жакшы бир өбөлгө экен, балбан жүрөк, мынакей жолборс жүрөк жигиттерибиз мына ушулар. Бар болуңуздар жигиттер, сиздерге ийгилик, Азаматтар. Андемесе, азыркы биздин мына ушул оюнубузду, теле долбоорубузду, көрсөтүүбүздү уланта турган дагы да болсо, ушул Араван жергесинен чыккан сакадай бою сары алтын бир ырчы жигитиңиздер бар. Сиздердин кулунуңуздар мына Абдыманап агайдын учугун улап келаткан жигиттерибизден бери Өсөр Эшматов деген жигитибизди биз алдыга чакырып коелу. Ава салкын түн ортасы ай жарык, ай жарык. Көпкө чиртип багар алып айланып, Бир убакта мындай сунуш киргиздин, сунуш бир ай киргиздин. Болду чеми түн ортасы кайталык, ай кайталык.
sen жака ыктадым, ай ыктадым. Sen de ыктадың, кучагымдан чыкпадың, ай чыкпадың. Шылтоо кылып чочубасын дегенсип, ай дегенсип. Жакандагы кызыл гүлдү жыктадым, ай жыктадым. Dedim dagы мага карап токтодуң, ай токтодуң. Колду сынып коштошууга окшодуң, ай окшодуң. Эсен тур деп оң колумдан бек кысып, ай бек кысып. Ич жылытып жүрөгүмдү козгодуң, ай козгодуң. Кучактадым мен сен жака ыктадым, ай ыктадым. Sen de ыктадың, кучагымдан чыкпадың, ай чыкпадың. Шылтоо кылып чочубасын дегенсип, ай дегенсип. Жакандагы кызыл гүлдү жыктадым, ай жыктадым. Кучактадым мен сен жака ыктадым, ай ыктадым. Sen de ыктадың, кучагымдан чыкпадың, ай чыкпадың. Шылтоо кылып чочубасын дегенсип, ай дегенсип. Жакандагы кызыл гүлдөн жыктадым, ай жыктадым. Анда эмесе өзүңүздөр көрүп тургандай кайсыл жерге барбайлы, кайсыл элге барбайлы, кимдин ким экенин айгинелеп, даректеп айтып бере жүргөн бул санжырачы тарыхчыларыбыз болот эмеспи? Бүгүн дагы мына ушул Араван жергесинин тарыхы жөнүндө бизге Абибилла абабыздан кенен маек угалы деп турабыз. Анда эмесе келиңиздер, жалпы барыбыз мына ушул Араван жергесинин тарых таржымалына кулак салалы. Эми Араван районуна жөнүндө айта турган болсок, Араван районунун быйыл Құдай бұйырса 90 жыл болады район болгонуга. Бирок Араван районунун тарыхы өтө терең. Мен айтып коеюн. Биринчи кезекте айтышым керек, Араван районунда республикалык мааниге ээ болгон 7 тарыхый археологиялык эстеликтер бар. Ал эстеликтер өз мезгилинде изилдеп чыгылган. Белгилүү академик Юрий Заднепровский группасы тарабынан текшерилип чыгып, бул жерде тарыхта таш кылымда да адам жашаганын айтып кеткен. Эки үңгүрдө Чилусун деген уккан болсоңуздар керек, өтө ажайып үңгүр, андан сырткары Сасык үңгүр деген үңгүрү бар. Ошо жерди казып чыкканда таш мезгилинде жашаган адамдардын куралдары чыккан. Ошол артефакттарды бардыгын Заднепровскийдин группасы тобу алып кеткен. Ошол артефакттардын негизинде бул жерде мындан 5000, 10000 жыл мурда адам жашаганын айтып кетишкен. Дагы бир белгиси, билесиздер, баягы Дүлдүл ат деген аска сүрөт бар. Аска сүрөттүн чийилганыга 5000 жылдан көп болду. Ал ошол сүрөт
Араван жерінде бір мезгілдер жашаған адамдардың чегерасын белгілеген сүрет есептеледі. Араван районы 1842 жылда Қоқан хандығының бұйрығы менен алғаш мыңбашылық деген административлік бірлікке бөлінген. Ал жерге Қоқан хандығының бұйрығы менен Mulla Kurman Damin Ulu деген адам birinci mingbaşı болып келген. Mingbaşılık 1878 жылда жойылғандан соң Араван уез болған. Волос болған. Марғылан уезге қарамағындағы Араван волосты болған. Ошол волос 1935 жылға келіп тұрып Араван районы болды. Бұл мезгілді içinde Араван районында көптөгөн белгілі адамдар, Elimpozdor, usta pahtakerler, usta dikandar, her türlü iskustvanın, madaniyatın kıyın kişiler ötüp gitti. 8 emgek batırı var. Alardan biri 2 yolu batır bugün. Allah anar 1848 yıl, jana 1948 yıl, 1951 yılları 2 yolu oşol sosyalist emgektin batırı degen namga ege bugün. Kırgızistan'da birinci yolu ege bu. Andan sırkarda 7 pahtaşı dikandarımız bu namga yetişken. 2 akademik var. Biri Habib Abdullayev degen akademik, ikincisi Muhammedcan Mamasaidov degen akademik. Onu bilirsizler. Şu akademikler işlep kerken yer. Aravan jergesi usta pahtakarlardan, akındardan, ilimpozdordan, jana başka iskusvan çevirilerinin cürt eseptiler. Aravan jergesinden bana hazır Uhtunyar Abdülmannap inivizdi. 2 yıl oldu, el artısı oldu. Andan burada Aytazıxan Şabdanova degen el artısı verdi. Şu yerde tuğulgan. Mana şimdi yerde sizler hazır özgörde işler ötkörüp atasızlar. Uday buyursa küzge barıp ötkörüp, çoğun toy kılıp ötkörübüz degen ümitimiz var. Konukları çakırabız. Buyursa sizler de kelgile akimimiz baş bolup 90 yıldıkta yaxşılap mayram kılavuz degen ümitimiz var. Rahmat. Азыр эми өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде биздин кийинки оюнубузду болсо мынакей азыркы учурда деле биздин жаштардын арасында көпчүлүк чогулган жерлерде ойнолуп келет. Ошентсе дагы актуалдуулугун жоготпогон ушундай бир жакшы кызык оюн бул да болсо аркан тартыш. Азыр көрөлү, мында жигиттер атайын даярданып турушат. Өзүңүздөр көргөндөй арканды тартып белгисин да коюп алышкан. Демек 4-4төн 2 жака бөлүндү. Азыр анда келиңиздер, Толкун мырза, азыр оюнду өзүңүз баштап. Эмесе биздин балбандар даяр болсоңор, бүгүнкү акча өлмек оюнчубузда аркан тартмыш оюнуну старт берели. Балбандар даярсыңарбы? 1 2 3. Кана. Азамат тарт. Болду. Жарайт. Болду, түшүнүктүү. Эми Анда эмесе орундарды алмаштырып тартабыз азыр, Канакей балбандар орун алмашып көрөбүз, келиңиздер бул жака өтөбүз кайрадан. Эми аралашып туралы. Антпесек болбой калгыдай аралашып көрөлү, Азыр эми мынакей орун алмашып көрдүк. Балбандарыбызды сынап көрөлү. Балбандарыбыз даяр болсо, анда Толкун мырза. Балбандар даяр болсоңор. 1 2 3. Кетик. Азаматтар. Кол жабылар биздин балбандарга.
Азыр эми келиңиздер, мен ардактуу замандаштар жана ошондой эле мынакей ак чөлмөктү качан ойнойбуз деп күтүп турган биздин жаштарга дагы убакыт сааты келип жетти окшойт. Биздин көрсөтүүбүздүн акыркы жыйынтыгында сөзсүз түрдө мына ушинтип ак чөлмөк ойнотобуз. Албетте бул ак чөлмөк оюну жөнүндө менимче араңыздарда билгендер аз эле болсо керек, Билгендер барбы, жокпу билбейм, дээрлик негизинен билбесе керек. Оюндун шарты жөнүндө мен түшүндүрө кетейин. Ак чөлмөк деген бул эмне себептен аталып калган? Бул айдын жарыгында ойноло турган оюн. Ошондон ак чөлмөк деп аталып калган биринчиден. Экинчиден, ак чөлмөк кандай ойнолот? Бул оюндун шарты боюнча ак чөлмөк деген бир карыштан узунураак 30 сантиметрдей келген койдун жилигинен жасалган. Илгери койдун жилигинен жасап атайын ойношкон, себеби сөөктү эмнеге пайдаланышкан? Сөөк күнгө кургатканда, күндөн күн өткөн сайын катуу кургаганда ал сөөктөн жарык чыгат. Айдын жарыгындагы караңгыдагы ыргытылганда кайсыл жерден болбосун сөөктөн жарык чыгат экен. Фарфор себеби. Ошон үчүн ал ак чөлмөктү караңгыда айлуу түндө ойношкон. Ак чөлмөктү кайсыл учурда кимдер ойногон? Албетте жашы ченелген эмес, өлчөнгөн эмес. Ал эми кимдер ойногон? Жаштар ойногон, ошол айылдын тургундары ойногон. Кайсыл учурда ойногон? Айылда, жакшылыктарда көпчүлүк чогулган жерде ойнолгон. Максаты кандай болгон? Максаты бул да болсо мурунку мезгилдерде мына азыр сиздерге окшоп дискотека же бир тааныша турган оюн зоок кечелери жок болгон. Болгону ошол той аштарда жаштар өзүнчө барып, атайын кечти күтүп, кечиндеси чыгып, талаага барып ак чөлмөк ойношкон. Ал жердеги турмуш кура элек кыздарды, жигиттерди бир чети тааныштыруу ирети болгон. Себеби аны кыздарды дайыма жеңелери коштоп жүргөн. Ошондуктан бул да болсо кызык жагдай. Мына ушул ак чөлмөктөн кийин сөзсүз түрдө тойлор тойго уланган. Ал эми келиңиздер, бүгүн мына ушул жакшылыкты улантабыз. Албетте мен той кылалы дароо эле дегенден алысмын. Болгону мен сиздерге ак чөлмөктү түшүндүрүп берейин. Сиздер бери карап турасыздар. Ак чөлмөктү азыр биздин Толкунбек ыргытып келди. Сиздерге көрсөткөн жок. Азыр сиздер ак чөлмөктү издеп жүрөйсүздөр. Ак чөлмөктү издеп, кайсыл команданын мүчөсү таап алган болсо, жыгачты колуна көтөрүп, командаңыздын атын атайсыз. Мурас же Манас деп. Сиздер аттандадыңыздар. Мурас командасынан таап алса, Мурас деп атын айтат. Манас таап алса, Манас деп атын айтат. Бирок ак чөлмөктү чуркаган боюнча бул жердеги ортолукту ушул жерди белгилеп коелу. Апалардын алдын белгилейле. Финиш, мындайча айтканда, ушул баттага алып келип таштайсыздар. Ал жолдон болсо, каршылаштар сөзсүз түрдө тосуп, сиздерге тоскоолдук жаратат. Колуңуздардан тартып алса, өздөрүнүн командасынын атын айтып, ал адам чуркайт. Колдон келишинче ак чөлмөктү бербегенге аракет жасайбыз. Түшүндүкпү? Оюндун шарты боюнча чапмай жок, катуу тиймеи жок. Болгону ак чөлмөктү гана талашабыз. Түшүндүкпү? Ак чөлмөктү жакшылап издейсиздер. Баттага алып келип таштаган команда жеңүүчү болуп эсептелет. Түшүндүкпү? Анда эмесе, мен азыр белги берем. Ашыкпагыла, белги берем, издеп жөнөйсүңөр. 1, 2, 3, жөнөдүк анда. Karma, tos. Азаматтар келиңиздер, катар туруп бериңиздер. Кана эме оюндун келиңиз.
Оюнга эң сонун кызыктуу катышып берген жаштарыбызга албетте биздин апалар дагы бардыгы сүйүнүп отурат. Мындан кийин үйрөтүш керек экенбиз деп. Кол чаап коюңуздарчы. Азаматсыздар, эки команда тең, аябай эки жамаат тең, эң мыкты мындай бир сезгичтигин көрсөттү окшойт. Эч кимиси бири-бирине жеткире койбой чуркап ушундай күлүк жигиттер экен. Азаматсыздар, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Албетте биздин Ак Чөлмөк айыл кештери долбоорубуздун максаты ушул. Кийинки муунга мына ушундай кызыктуу оюнду сезгичтикти талап кылган, эпчилдикти талап кылган, бири-биринен кайсыл жерде болбосун, кандай болбосун, көп нерсени сезип туюу сезимдери күчтүү болушун талап кылган оюнубуз мына ушул Ак Чөлмөк оюну. Бар болуңуздар. Ак Чөлмөк оюну жактыбы жигиттер, кыздар? Мындан кийин ойнап жүрсөк боло тургандай экен, Азаматсыздар, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мына бүгүн биз буйрса Араван жергесинен кезектеги чыгарылышты аяктап жаткан учурубуз. Албетте мына ушундай берекеси төгүлгөн жерде кантсе дагы момундай болгон биздин касиеттүү ата апаларыбыздын жана ошондой эле оттой жанган жаштарыбыздын арасында Ак Чөлмөк айыл кештери көрсөтүүбүз шаңына шаң, көркүнө көрк кошулду деп айта алабыз. Албетте мына ушундай жакшылыктарды колдоп коштоп турган биздин жергиликтүү жетекчилерибизге биз чын дилибизден албетте ыраазычылык билдиребиз. Андыктан мына ушул көрсөтүүбүздүн соңунда, бүгүнкү салтанаттуу иш-чарабыздын соңунда мына ушул Араван районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Данияр Жантаевичтин эки ооз жакшы сөзүн угуп коюуга уруксат этиңиздер. Арыбаңыздар, урматтуу меймандар, кутман түнүңөр менен бүгүн Араван жергебизде жакшынакай майрам болуп өттү. Şu мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, ушуну бир байыркы кыргыздын элдик бир оюндарын жандандырып, şu элге кайра таанытып, тартуулап, жайылтып турган ушул элтээрдин өкүлчүлүгү жана ушу жалпы демилгечилерге мен терең ыраазычылык билдирип кетет элем. Анан баягы Тоңдун эл журтуна дагы рахмат дейбиз. Бизге өткөрүп беришти кезекти. Эми бүгүн майрамыбыз соңуна чыгып атат. Бир ушул Ак Чөлмөк боюнча дагы бир 2-3 сөз айта кетсек, биздин да өзүбүз Ак Чөлмөктү ойнобосок да кабарыбыз бар. Аталардан, чоң энелерден калган бир кызыгып сураганда, бул Ак Чөлмөктүн дагы bir başka kırları var eken. Бұл балдардын көк бөрүсү деп дагы аталчу экен. Ошол көбүнчө күчкө басым кылып, ушул оюндун арты менен кичинекей балдарыбызды көк бөрүгө даярдачу экен. Анан кыз жигиттерибиздин бир тарбиялоо жагында дагы бул Ак Чөлмөктүн чоң мааниси болчу экен. Буну айтканыбызда ушул жаштарыбыздын шайдоттукка, ушул ийкемдүүлүккө, керек болсо кыракылыкка бир тарбиялоочу бир маанилери болчу экен. Андан тышкары бул Ак Чөлмөктүн мындай купуя, сырлуу дагы өзгөчө маанилери бар. Баягы караңгыда көз тапкан деген бир жакшынакай сөзүбүз бар эле. Капилеттен сөз тапкан деп ошону дагы балдарыбызды мындай айтканда амалкөйлүк, ушу өтө тың болгон ушундай бир сапаттарга бул тарбиялоочу оюн катары болчу экен. Анан эми мына Кудай буйрса мен дагы түптүн кулуну болом Скөл жергесинен. Анан бул демилгени улантып буйрса биз Араван районунун ырыскы берекесин уюткуу менен кошо мындай ысык саламым менен түптүк бир туугандарга демилгени улантып кезекти өткөрүп берип атабыз. Кудай кут кылсын. Эми ушул ата бабалардын салттарын мындай сактап, маданиятыбызды өркүндөп, өстүрүп, ошону менен бирге элдин биримдиги, ынтымагын бекемдеп дегендей
ушундай ар бир айыл аймактарыбызда Морекиндей бүгүнкүдөй оюндар, ырлар жаңырып турсун демекчимин. Дагы бир жолу чоң рахмат. Чоң рахмат. Анда эмесе кийинки сөздү мына ушул биздин Ак Чөлмөк айыл кештери теледолбоорубуздун автору, Кыргыз Республикасынан эмгек сиңирген артисти Абдибали Акимбековго беребиз. Кечиңиздер жарык болсун. Данияр Жантаевич 90 жылдык торколуу мааракеңиздер менен куттуктайбыз. Элтер теле радио компаниянын жалпы жамаатынын биздин ушул жетекчиликтин бүгүнкү келген ушул жалпы жамаатыбыз менен ушул жерде катышкан өзүңүз башында турган Аравандын азаматтарына, айрыкча Араван десе биз ак пактасы менен, Араван десе анжыры менен, Араван десе биз анары менен, Араван десе Абдыманап ага мырдаган калпагы менен дайыма даңктанып келген берекелүү жер. Ылайым ушул сиздердин берекеңиздер эч качан түгөнбөй, дайыма төгүлүп турсун. Буйруса 90 жылдыгыңыздарга да биз кызмат кылабыз буйруса. Ал эми өзүңүз өскөн ошол түп жергесинде сиздердин дубай саламды биз айта барабыз. Дайыма ушул чыгармачыл ийгиликтер болсун. Биз президентибиздин өзүнүн алгачкы указдарынан азыркы чыгарган указдарын баарын ишке ашыруу менен бирге бабалардын улуу салтын кайрадан жандандырып атабыз. Ошол баардыгыбызга кут кылсын. Бар болуңуздар. Анда эмесе ардактуу замандаштар, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип биздин бүгүнкү Ак Чөлмөк айыл кештери көрсөтүүбүз соңуна жетип олтурат. Албетте биздин мына ушул бүгүн өздөрүнүн өнөрүн тартуулаган жаштарга, таланттарга чын дилибизден ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Демек, биздин кийинки көрсөтүүбүздүн кийинки чыгарылышы айтылуу түп жергесинен уланмакчы. Анда эмесе барыңыздарга амандык тилейбиз. Кайрадан эфир аркылуу албетте жолугушканча демекчибиз. Анда эмесе бүгүнкү Ак Чөлмөк айыл кештери бүгүнкү иш-чарабыздын соңунда Араван району өзүбүздүн Аравандын таланты Абдыманап Төрөбековдун чыгармачысында орун алган Араван хор ыры менен бүгүнкү иш-чарабызды жыйынтыктасак. Sağınıp sağa gelelim, ağabeyini caydagan darkan talalar, çürüğündün töründü yaşap gelesin, asıl yerim özünü tazim edelim. Aravan, aravan, aravandın dandın çıkarılan, yiğitlerle kararlaş, batırların çıktı kızlardan. Maqtanam, dantanam, dantalırday aravan elim, ketmenin emgegin, emgeklerin vurması yalgan. Dantalırday aravan elim, emgeklerin vurması yalgan. Dıştıktın çelegin karmagan, dostluktun mekeni Aravan. Ağaltındın mekenisin Aravanın, Kırgız eldin sabınları